Жоголгон бакыт. Бир күнү күүгүмченде кайырчы үйүнө кайтып келатып, адаттагысындай эле кейип кепчип тагдырынан аалайт. Бакыт, бакыт деп коюшат. Кана ал. Эл айтып жүргөн бакыт. Ушундай жакыр жашоо кантип болсун? Бакыт дегени болбогон бир сөз. Кайырчынын мынтип наалыганы акыры тагдырдын жанына батат да, анын арыз муңун жакшылап угуп билип келүүгө бакыттын өзүн жиберет. Бакыт кайырчынын үйүнө келсе, ал жаман тепкичине олтуруп алып, дагы эле сүйлөнүп, тагдырына доомат коюп жатыптыр. Башын мыкчып олтурган кайырчынын сөздөрүн угуп, анын бир аз байлыгы болсо эле өзүн бактылуу сезерин түшүнгөн бакыт шап эте колдон алат да чоочуп кеткен тиге: "Коркпо. Мен сенин бакытыңмын. Жүрү мени менен" деп аң-таң түшкөн кайырчы ойлонгучу аны көтөрүп алып учуп жөнөйт. Бир убакыттан соң тоо башында бир үңкүрдүн алдына болуп калышат. "Эми мени ук, бул үңкүрдүн ичинде эсепсиз байлык бар. Каалаганыңды ал. Бирок бир эскертүү берем. Байлыкты ченеп ал. Алганыңды көтөрүп кеткидей бол. Кайра кайтчу жолуң жөө жана узак болот. Өзүң жалгыз кетесиң. Ошондуктан алыңа жараша өз шыбагаңды ал. Эгер кокус байлыкты көтөрө албай тургандай ашыкча алсаң, анда баарынан кур жалак каласың. Ушуну эсиңе түй. Баары сенин эс акылыңа, пейилиңе жараша болот" дейт да бакыт дароо көздөн кайын болот. Жүрөгү жарыла сүйүнгөн кайырчы үңкүргө кирип, андагы сансыз баалуу асыл таштардын, не бир керемет байлыктардын баш айланып, көзү чачырап, колуна тийгендин баарын четинен капка сала баштайт. Андагы бир эле асыл таш анын бир нече айлык тамак ашына жетчү байлык эле. Мына бакыт, мына бакыт. Мен бактылуумун. Мен эми бактылуумун деп кыйкырып, акылынан адашкан немедей кайталай берет. Анан каптын оозун бууп, байлаганга араң жараганда гана жоонуна салып, сыртты көздөй кадам шилтейт. Канча байлык калды я үңкүрдө. Ушул бир эле капка ал күчүмдүн жеткенин карачы деп кейит жолуна түшүп жатып. Ортодон бир аз убакыт өткөндө бели майышып, чекеси тердеп, буттары чалыштайт. Бакыттын "көтөрүп кеткидей бол" дегенин эсинен чыгарган кайырчы: "Мен эмне мынтип азап тартышым керек" дейт да капты жерге жаткызып туруп, тоодон ылдый тоголотуп, буту менен тээп жөнөйт. Жүрүп олтуруп, далай жол басып, так үйүнүн алдына араң жеткенде байлык толо салынган кабы көздөн кайын жок болуп кетет. Көргөн көзүнө ишенбеген кайырчы бир саамга дел болуп, жүрөгү токтоп калчудай денеси чайкалып, анан чын эле ушунчалык байлыктан кол жууганын түшүнгөндө кайрадан тагдырына наалат айтып, кыйкырып өкүрүп ыйлай баштайт. Ошондо бакыт кайрадан пайда болуп, кайырчыны каарый сүйлөйт. "Эй, кайырчым, сен бекеринен кайырчы болуп жүргөн жоксуң да. Тээ башынан эле сен эч кимге, эч нерсеге ыраазы болгон эмессиң. Сенин тагдыр жолуңда сага эмне гана буйрулуп берилген жок. Үй бүлөлүк бакытың бар эле, анын кадырына жетпедиң. Ырыскы берекең толук эле, анын барктабадың. Жылуу мамиледе жоролоруң бар эле, алардын сыйырмадын тебеледиң. Элге мактанчу ишиң бар эле, аны кесирледиң. Аягында жалгыз калдың да, кайырчылыкты жандап алдың. Бирок жараткандын мээрими чексиз. Ал сени наалганыңды эске алып, тагдырыңа тапшырма берди, тагдыр мага тапшырма берди. Ал эми мен сага тапшырма бердим. Бул тапшырма Кудайдан берилген акыркы сыноо болчу. Эми мындан ары жаратканга да, тагдырга да, бакытка да доомат кылууга акың жок. Ач көздүк менен аңкоолуктун коштолушу жер бетинде эң коркунучтуу нерсе. Аягы.